Сиздерге 14-каталогга сунушталган 14-каталогда сунушталып жаткан наставниктин акцияларына да көңүлүңүздөрдү буруп кетейин. Ага чейин мен сиздерге ЭЛО, ГО жана актив деген сөздөр эмнени билдирет? Жазып алыңыздар. ЭЛО бул сиз жеке жасаган балыңыз. Жеке жасаган бал. Мисалы, бир каталогдун ичинде 10 бал жасайсызбы, 20 бал жасайсызбы, 30 бал жасайсызбы, же 100 бал жасайсызбы? Бул жеке гана сизге тиешелүү. Ал эми ГО деген бул групповой объем. Муну 3, 4, же 2, же 5 бир канча адамдар менен биригип жасаган балыңыз групповой объем. Именно групповой объем сиз мисалы үчүн 1000 балды, 2000 балды, 3000 балды жалгыз жасай албайсыз. Ошон үчүн өзүнчө группа, команда түзүшүңүз керек. Ошондо групповой объемуңуз көп болот. Ал эми актив деген сөз бул катталган адам. Ал регистрация гана болгон болот. Катталган адам качан гана заказ кетирип, акчасын төлөгөндө гана актив болгон болот. Бизде азыр ушундай акция жарыяланган 14-каталогга. ЭЛО 25 плюс 5 актив деп жазылып турат. Демек түшүндүңүз. Өзүңүздүн жеке балыңыз 25 болуш керек. Ал эми аркаңызга 5 адамды катташыңыз керек дагы. Булардын актив заказын кетирип, булар акчасын төлөгөндө сизге акцияда жарыяланган Beauty Cafe сериясындагы мындай жакшынакай парфюмерная вода сизге ыйгарылат. Эгерде ЭЛО 25 бирок болгону 3 эле адам каттап калсаңыз, болгону 3 адам болуп калса, анда Olferix Sensual атыры сизге белекке келет. Эгерде сиз 15 эле бал жаап калсаңыз, жеке өзүңүз, анда сизге 15 бал жаап плюс 3 актив кылсаңыз, анда сизге жакшынакай пятновыватель белекке келет. Бул 14-каталогга арналган спонсордон башкача айтканда наставниктин сиздерге жасап жаткан акциясы. Акция. Мунун баары акция. Көрдүңүздөрбү? 14-каталог ушунчалык акцияга бай. 100 балдан жапкан жанагы чоң жетишкендиктерге жетишем десеңиздер, 14-каталогтан баштап 100 балдан жабышыңыздар керек. Эгерде директордун Салиянын белектери кызыктырып жатса, блендер, микроволновка, алтын шакек, анда минимум 50 балдан жабасыздар. Жаңы эле катталып, иштөө жөндөмүн өздөштүрө албай жатсаңыздар, жок дегенде мына ушул белектерге, азыркы акыркы айтылган белектерге алууга, ушул белектерди алууга аракет кылыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Түшүнүксүз суроолор болсо суроо бериңиздер, сураңыздар. Саламатта туруңуздар.